Баткен облустук китепканасында бир жума бою китеп сүйүүчүлөр үчүн китеп жумалыгы өттү. Анда күн сайын атайын тандалып алынган темалардын алкагында түрдүү иш-чаралар уюштурулду. Алсак акындын ыры жаңырган обон аттуу адабий музыкалык кечеде жергиликтүү акындардын ырларынан жаралган обондуу ырлар аткарылды. Көздүн сары жіті қоңыр бурук суйт, гүлү чылбыр жазын өңү белестей, сүтүн саап, нанын жаап бир туруп, апам мага оттук сунуп элестейт. 16 апрелден 23 апрелге чейин өткөн китеп жумалыгы китеп окууга кызыгууну арттырып, жаш муунду адабиятка жакындатуу максатын көздөдү. Иш-чаранын алкагында бир катар маданий жана билим берүү иш-чаралары да уюштурулду. Китеп жумалыгына арналган иш-чарабыз поэзияга, ыр музыкага байланыштуу болуп аткандыктан мен айтат элем, акын элдин үнү, ал эми поэзия, маданият ар бир инсандын руханий азыгы деп. Китеп окуу жумалыгынын алкагында жаш окурмандарга таза абада китеп окуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Жаштар арасында китеп окуунун мааниси тууралуу талкуулар өткөрүлдү. Ошондой эле балдардын жан дүйнөсүн байытуу максатында жомоктор таасири тууралуу талкуулар уюштурулду. 23 апрелге чейин бир жумалык жарыяланган. Ошо бир жумалыктын ар бир күнү ушундай иш-чаралар менен коштолду. Бүгүн ушул автордун ырына жаңырган обон аттуу адабий музыкалык кече өтүп атат. Бул кечеде биз бардык жергиликтүү жазуучуларды, акындарды чакырдык. Ошол акындардын ырларына жаңырган обон деп туруп, обон чыгарган адамдарды бар болсо чакырдык, болбосо ошолорду аткаруучуларды чакырып туруп, анан акырында мындай жыйынтыктоочу эмесин бөлүгүн өткөрөбүз. Саамалык облустук китепкана жамааты тарабынан уюштурулуп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, акындар, оончулар жана жаш окурмандардын катышуусунда өттү. Китеп жумалыгы элге маданий жана руханий азык тартуулап, китеп окууга болгон кызыгууну арттырууга көмөк берери талашсыз. Динара Курбанбекова, Расул Ахматов, жаңылыктар.